Саламатсыздар урматтуу телекөрүүчүлөр. 7 каналдын түз эфиринде актуалдуу көрсөтүүсү студияда мен Мээрим Ташыбекова. Өлкөдө митингтерден кийин бир катар объектилер талкаланып өрттөлдү. Анын айынан 2020-21 жылдар мурда болжолдогондон да оор болору күтүлүп жатат. Жазында бюджет тартыштыгы 27 миллиард сомго чейин болору күтүлүп жаткан. Өлкөдөгү саясий башаламандыктын кесепетинен бул көрсөткүч дагы жогорулап 34 миллиард сомдун тегерегинде болору айтылууда. Ал арада сырткы карыздар да кендирди кесип атат. Айрымдар тышкы карыздан кутулуу үчүн эл жапырт акча чогултуп берели деп да демилге көтөрүп чыгышкан. Ага кошумча доллар куну да кескин өскөнү байкалды. Covid-19 илдетинин да күч алганы байкалууда. Мунун баары өлкөнүн ансыз да солгун экономикасына көбөтөр төмөндөтөт деген кооптонуулар бар. Мындай абалдан чыгуунун жолдору барбы? Бул суроону биз экономисттерге берүүнү туура көрдүк. Студиябыздын бүгүнкү мейманы менен тааныштыра кетейин. Чет өлкөлүк инвесторлор ассоциациясынын төрагасы экономист Кайрат Итибаев. Саламатсызбы? Студиябызга кош келдиңиз. Саламатчылык. Бар болуңуздар. Мына саясий кырдаалдан кийин өлкөдө бир топ эле зыянга учурады. Бизнестерде талкаланды, айрым объектилер өрттөндү деп айтып атышат. Мунун баары өлкө бюджетине терс таасирин тийгизбей койбойт. Албетте сиз мунун кесепеттери кандай болот деп айтат элеңиз? Кесепеттери азыр биз ошого рецессияга кабыл атабыз. 21-жылы бюджеттин таңсыздыгы чоңоет. Быйыл 27 миллиард, 28 миллиард деп аталып атат. 21-жылкыга бюджеттин таңсыздыгы 35-40 миллиарддын тегерегинде күтүлүп атат. Бул эми бир гана саясий турбуленттүүлүк, туруксуздуктун айынан гана эмес, бул ошо пандемия, карантин бизди гана эмес, ошо экономикалык жаатта башка өлкөлөр да жабыркап баштады. Ошо эле өнүккөн өлкөлөр, евро биримдиктеги ичиндеги жүргөн өлкөлөр экономикасы басаңдап токтоду да. Авиа каттамдар токтоду, соода мамилелери токтоду басаңдап. Анан эми ошонун үстүнө дагы кыргыз элинин тагдырына ошого адилетсиздик шайлоонун артынан төңкөрүш деп айтат элем. Ошондой болуп анан сиз өзүңүз айтып кеткендегидей жеке менчикке кол салуулар болду. Азыр болсо ошо салык жанагы бажыдан түшкөн акчалар дагы чогулбай азыркы күндө ошо кышкы маалда багы айлык маная төлөнбөй калышы коркунучу турат. Ал кайсылар? Бул пенсиялар, пособиялар, жанагы мамлекеттик сектордо иштеген мугалимдер, медиктер, андан тышкары ошого укук коргоочу түзүмдөрдүн кызматкерлери ошо убагында айлык манаясын албай калышы күтүлүүдө. Кечээ күнү ошо финансы министрлигине жаңы келген жетекчи айтыптыр, корголгон беренелер толук камсыздалат деп. Ошол убадага ишенсек болобу? Эми бул өкмөттүн негизги ролу ошо да, элди ишендирип, анткен дегенде ага ишеним көрсөтүп, биз дайым тактыга алып келип коюп, же ошол жерге кызматка дайындап аткандан кийин башка нени сүйлөмөк эле, ошону айтат да. Анан эми ал иш жүзүндө кандай ашат? Бул чоң эле багы бүдөмүк суроо да. Анткен дегенде ошого кадрдын өзүнүн потенциалын биз мынагы 20 эмес 30 жылдан бери көрүп келип атабыз. Ошого жанагы бир карын майды кумалак иритсе бул жерде ошо жалаң эле ошого карын майыбыз эле ириген болуп атат да. Кадрларыбыз айдан эле ошо бүгүнкү күндө жетишерлүү деңгээли жок. Муну белгилеп айтам, бул багы экономикалык көз караштагы жанагы маселелерди билген, чече ала турган кудуреттүү, белдүү, дымактуу кадрларыбыз жок. Ошо экономика тармагында эми конкреттүү аттарын ата кетсек, ошо биринчи вице-премьер деп жаш баланы коюп коюшту, Артем Новиков. Ал кабинеттен чыкпаган жигит. Убагында ошого кеңешчи, премьер-министрдин кеңешчилери болуп иштеп жүрдү. Анан жанагы экономика министрлигинде министр болуп кыска мөөнөттө иштеди. Мен аны тааныйм өзүмчү. Анан башка ошого Мукамбетов Санжар мырза, ал ошого өмүр бою эле ошо мамлекеттик кызматта 15 жылдан бери мен тааныйм. Ошого
министрдин орун басары болуп иштеп, азыр болсо экономика министрлигин жетектеп жүрөт. Бул ошого эски кадрлар, эски замандын ой жүгүртүүсү менен калыптанган кадрлар деп айтат элем да. Тилекке каршы элдин мүдөөсү, элдин каалоосу азыр жаңы жүздөрдү көрбөй жатат. Мына кечээ финанс министрлигине да жаңы жетекчи келди, Кыялбек Мукашев. Ал болсо өлкөнүн чыгашасын жабыш үчүн 57 миллиард сом чогултулмак, бирок андан кыйла аз чогулду деп айтып атпайбы? Эми азыр ички булактарды караштыралы деп айтып атат да, ошо ички булактардан табылабы чындыгында эле каражат? Эми ички булактарды бул менин оюмча бөлүштүрүү ыкмаларын айтып атса керек, бирок эми ар кандай механизмдери бар да. Мен эми Германиядан келгенден бери 2 жыл акыркы соңку ошо сунуштап эле айтып, жазып эле жүрөбүз. Ушундай сиздин студияларга келгенде дагы айтып атабыз. Эң негизги ички булак бул бизди өлкө мамлекет катары түптөөчү салык бул НДС, орусча айтканда налог на добавленную стоимость. Кыргызчасы ошо кошумча нарк салыгы деп айтат элем да. Ушуну баарыбыз төлөгөндө бул керектелүүчү товардан, кызматтан төлөнүүчү салык да. Бул ишкердин салыгы эмес. Сиз менен, мен менен болгон ошого күнүмдүк керектелүүчү товарга кошуп коет. Ошого салык да. Ушуну көп түкүрсө көл болот дегендей, ушуну төлөсөк, биздин бюджетибиз 10 эсе өзө турган мүмкүнчүлүгү бар. Анткени дегенде акыркы 15 жылда айтайын, биринчи революция деп айтабыз, 2005-тен бери тарта керектелүүчү товардын эмеси көлөмү абдан эбегейсиз өстү. Көчөгө чыгып эле карасаңыз, кандай гана машиналар көрбөйсүз, кымбат баалуу. Кандай гана ресторан, кафе. Азыр мына акыркы 15 жылдан бери, 10 жылдан бери эме өзү атат. Кофе ичмей, ыкма багы өнөрү айланды да, маданиятка айланды. Ошого кофе ичкен жерге жайга деле барып эле кофе ичсеңиз, ошол жерде сиздин төлөгөн салыгыңыз, сиздин салымыңыз жаран катары ошол жерде көрсөтүлгөн эмес да. Анткени дегенде баары көмүскөдө, баары ушундай шарт түзүп койгонбуз. Эми ал багы структуралык, бул жанагы фискал системасын түп тарымы менен өзгөртүшүбүз керек да. Түп тарымы менен. Бул теория эмес, бул практикада мен көрүп келгенимде айтып атам. Өнүккөн мамлекеттерде мынагы өзүнүн мунай заты жок жашаган мамлекеттер ошо салык менен гана жашайт экен. Ошо Чехияда, Германияда, Швейцарияда ар бир ичкен кофеден көрүнүп турат да 19-21% төлөшөт кошумча нарк салыгын. Биздики болбогон эле 12%, ошону төлөгөндөн качабыз. Ошондой шарт түзүп койгонбуз. Көмүскөгө качып төлөбөй койгону жакшы. Андан көрө быжыратып, майдалатып фирмаларды 12 миллион деп азыр көтөрүштүр. Ошого жанагы төлөбөй койсоң болот да, кошумча нарк салыгынчы. Обороту 12 миллионго жетпесе, ошо 12 миллионго качырып атпайбы? Майдалатып эле анан багы чөнтөк акча деп деги салык инспекциясына берип коюшат экен текшергендеринечи. Биз ошо мындай тиричилик коррупциясын өнүктүрүп койгонбуз да. Жанагы салык инспекциясында эмне үчүн эле баары эле барып иштейт? Айлыгы аз болсо. Демек ал жерде башка жолдор менен акча тапкан мүмкүнчүлүктөрү бар болгон үчүн баратат да. Коррупция болгон үчүн баратат да. Коррупциогендик шарттар болгон үчүн баратат. Биз ошо акыркы 20 жылда өткөл заманда транзит экономикасын багы ыкмаларын колдонуп дагы эле ошо ыкмаларды, ошо шарттарда, коррупционергендик шарттарда өзүбүздү өзүбүз жүдөтүп жашап жүрөбүз. Мына айтайын, коррупция түзгөн шарттар бул патент, майдалатып багы чарбабызды андан бетер мындай тебелетип тепселетип салды да. Экинчи ушуна салык контракттары, жанагы тамак аш берген жайларга ошого 25 миң, 20 миң ар кандай ставкаларда бир айда бир төлөйсүз болду да. Эми анан ал жана стөлдөрүнө санап тургандан кийин айтат экен да, мынча төлөшүң керек экен мамлекет элдик казынага. Жок деп турган, мейли анда мынча деп кагаз түрүндө көрсөтөйүн, эмесин болсо айырмасынын 3/1 бөлүгүн мага чөнтөккө бер деген ушундай коррупциогендик шарттар түзүлүп калган үчүн бизде Кыргызстанда азыр ошого элдик казына да, элдик деп айтат элем, анткени мамлекеттик эмес, мамлекетти түзгөн ошо эл. Ошон үчүн биз ошо элдик саясат, элдик казына, элдик мүлк деп айтышыбыз керек да.
ошого нерселердин баары азыр ошо чырмалашып, бизде бир-бирибизди башыбызды ооротуп, ушундай жанагындай төмөн деңгээлге түшүп кеткенбиз да. Жанагы Африканын мамлекеттик системасы азыр ошондой туңгуюктагы жанагы кийин колониядан чыгып 60-50 жылдан бери төңкөрүштөн төңкөрүш болуп келип аткан ошондой биз айлампага баратканыбыз мына азыр мына демилгелеп, ошо экономикабыздын, чарбабыздын, коррупциянын деңгээлинин ошого жолу болуп баратат да тилекке каршы. Кыргыз эли мисалы үчүн өзү аз элебиз. 6 миллион дегенибиз менен ошо аз элебиз. Кыргызстан ичинде жашагандар балким 4,5-5 миллион чыгат. Анткени калганы миграцияда. Анан жана мүлктү деп атасыз. Албетте бул жаман көрүнүш. Бирок мен айтат элем мындай депчи, биз өзүбүздүн ордубузду, өзүбүздүн балуулукту билбей атабыз. Жерибизде мисалы үчүн бир нерсе өндүрсөк, ал чийки зат кайра иштетилбесе, анын кереги жок. Түшүнүп атасыз да, жана тоо кенди айтып атам менчи. Эгер алтын бизден чыкса, ал иштетилбесе, анда эмне кереги бар аны кармап? Эмне кереги бар бизде кумторду кармап? Садыр Жапаров айтты эле, мен деген буну тизгендетем, адилеттик, ошон үчүн мен отургам, саясий туткун болгом депчи. Анан келип азыр кайра башка иш болуп кетти да. Чынында айтканда, ошого негизи жаптырып эле коюш керек. Кыргызстанга биз деген жанагы парламенттик, президенттик деп мындай саясий оюндардын, саясий сөздөрдү сүйлөгөндөн көрө конкреттүү чарбачылык иштерди айтышыбыз керек да. Бизге дитибизге өзүбүздүн бизге эмне алып келет, эмне экономиканын кайсы тармагы бизге нарыктык алып келет, кайсы кошумча баа алып келет, ошого кайсы тармак жумуш күчтөрүн түзүп, орундарын, андан орун гана эмес, ошо сапаттуу жумуш орун. Өткөндө мына Россиянын Владивосток шаарында 1,5 жыл мурун митинг болду да. Ал жерде айтып атат жаштар чыгып алып, биз тажадык дейт, ушу өзүбүздүн жерибизде килейген мына Россияда жашайбыз дейт. Бүт Менделеевдин жанагы таблицасындагы элементтер бар, эң бай мындай ресурска бай өлкөдө жашаганыбыз менен биз өзүбүздүн жерибизде официант, таксист болуп иштегенден тажадык дейт. Демек бул ошо аң сезим ошого жетип калыптыр да. Биз ошо аң сезимге жетмек турсун, биз деген аны түшүнүк болбой атат да, көбүбүздө түшүнүк болбой атат. Биз эмне үчүн ушу мисалы үчүн бирөөлөргө өзүбүздүн жерибизди каздырып, бузуп, табиятты айлана чөйрөнү буздуруп, ошону кастырып анан алып кетип чыгартып кеткендей кылып биз ошондой шарт түзүп койгонбуз. Анан ошого өкмөттөр биздин 30 жылда ошого жанагы башында Камекада башталган Сентара Голд деген ошолордун оюнуна, ошолордун акчасына алданып келип, мына азыр мөңгүлөрдү бердирип талкалатып жатат. Демек бизге эгер эч кандай пайда алып келбесе 30 жылдан бери, калкыбыз жаш болсо, азыраак оорулса, азыраак мындай жанагындай кайрылса мамлекеттик эме баягы бюджетке, анда биз деген мындай ойлошубуз керек да, баягы кошумча наркы бар, кайра иштеткен секторлорду жарыялаш. Мына азыркы күндө мисалы үчүн мен чала деп айтам дагычы. Кыргызстандын жанагы медицина тармагында окуткан университеттерин кара тизмеге киргизип коюптур. Пакистан киргизип атат. Дүйнөдөгү баягы 3-чү дүйнөнүн өлкөлөрүнүн бирине кирген Пакистан киргизип атат. Бул ошо биз мактанып эле келчү элек, биз билим берүүнү экспорттоп атабыз да, сапаты начар болчу да. Чынында келгенде ошо Пакистандын, Индиянын студенттери биякта окубай эле баягы акчага эле ошого экзамендерин сатып алып тиги болду, окубай эле азыр ошо аттестация тияктан жакшы көрсө билими жок экен 90% студенттердин бияктан окуп кеткенчи. Биз ошо системдүү проблемалар көп да. Кайсы тармакты албаңыз, ар бир жерде бизде проблема көп. Ошон үчүн эң негизги азыр жанагы Карл Маркс Капитал деген китебинде жазылды эле, 3 жобосу бар экономиканын өсүшүнүнчү. Бул жер, капитал жана эмгек. Бул 3 нерсе качан гана иштейт? Тартип болгондо. Бирок тартиптен эң негизгиси мыйзамдуулук болгондо. Тартип менен мыйзамдуулукту
эме баягы айырмала билишибиз керек да. Мисалы үчүн ошол эле Түндүк Кореяда тартип бар, бирок мыйзамдуулук жок. Мыйзам ал жерде бир эле гана топко иштейт да. Ошон үчүн биз деген мыйзамдуулукту баягы үстөмдүүлүгүн бекитип, жарандарыбызга баарыбызга бирдей шарт түзүп, мамлекеттүүлүгүбүздү институттарды иштетип, ошол адам капиталы бияка тартылып келе тургандар, акыл асылдардын мекени боло тургандай шарт түзсөк, ошондо экономика өнүгөт. Азыр деген баягы балкан алып иштегендин заманы бүткөн. Азыр деген баягы акыл менен иштеген заманы келди. Ошон үчүн биз деген ошого интеллектуалдык эмгекке салым кошо ала тургандай шарттарды түзүп алып атабызбы? Же түзүп алган жокпузбу? Ошол да кепчи. Биз мисалы үчүн IT деп көп сүйлөйбүз, бирок мамлекет жактан ITге алгылыктуу шарт түзүп алган жок. Эми бир гана мыйзам алып берип коюп туруп, парк высоких технологий, ал баягы өзүнүн оокатын өздөрү көрүп, баягы көмүскөдөн жарыкка чыгып, жок дегенде 1%-ын төлөтүп, баягы айтишниктер иштеп жүрөт, программасын жазыпчы, соц налогун тийбулун төлөпчү, анча-мынча киреше салыгын төлөпчү. Бирок баягы алгылыктуу баягы мамлекеттик программа жок. Анан санариптешүү деп айтып алып, мына 3 жылдан бери көрүп атасыңар, баягы баары да жогу да билинбейт. Түндүк деген программа кабылдалдык дейт. Баягы мындай олуттуу, керектүү реформалар бул жагдайда дагы орун алган жок. Тилекке каршы. Кыргызстандагы ушундай абал. Реформалар орун алган жок деп атасыз. Мындай караганда, сырттан караганда алар эксперттерди чакырып, мындай кеңеш сурагандай эле болуп атышты эле. Сизден да сурашкан жокпу? Мисалы, сиз өзүңүздүн кеңешиңизди берген жок белеңиз? Жок, мен айта элем, расмий түрдө мен тартылган жокмун. Ал багы бир-эки жолу бизди багы чакырды эле. Убагында ошо Сооронбай Жээнбеков президент болуп жүргөндө 2018 чакырган, жанагындай комитет түзө коюшуп, по развитию промышленности деп аталып, анысы багы туура эмес болуп чыгып, анткен деген ыйгарылган укуктарында андай жок экен да. Анан кийин бир жанагы туруктуу өнүгүү кеңешмесинин астында ошо комитет түздүк деп айтып кайра жарыялап, анан бирок мындай болду да, берде багы саясий күрөштүн айынан багы мурунку Атамбаевдин кезиндеги демилгелер, идеялар кайра ошо өнүккөн жок да. Анткен дегенде багы кызганыч эмес, бул күрөштүн айынан чыккан нерсе болду да. Анткен дегенде багы жакшы идеялар болгон, бирок тилекке каршы алар тиги Жээнбековдун командасы менен ишке ашканга мындай көңүл болгон жок, эрки болгон жок да. Азыркы күндө жаңы келген бийликтин эрки кандай экенин мына азыр көрө баштадык. Кадр саясатынан, кабыл алган чечимдеринен, эми мунапыс, экономикалык мунапыс деп жарыялашты. Анын механизмдери иштетилип чыкса, мен ишенет элем да. Бул эффективдүү казынаны, элдик казынасын толтура турган эффективдүү механизм депчи. Ал жөнүндө мына ошо эмелерге деле айтып келип атабыз. Массалык каражат маалыматтарына чакырат, бирок чын айтканда бизди мындай эксперттик группа же болбосо кеңешмеге киргизип, анан ал жерде чогуу иштегендей мындай мамлекет шарт түзгөн жок. Мына сиз жана айтып кеттиңиз, көпчүлүгү көмүскө экономикада иштегенге ыңгайлуу деп, ошо көмүскө экономикадан чыгаруу үчүн көп эле аракеттер болуп атат. Жанагындай электрондук эсептөөлөр болуп атат, ошолор деле натыйжасын берген жок турбайбы анда? Мына бир жолу бизди дагы мамлекеттик бир эфирге чакырышкан, салыкчылар мененчи. Анан ошо бүт төгүндүп ачып бердим да. Силер деген туура эмес кылып атасыңар, ошо патентти кантип санаттештиресиңер? Патенттен канча акча түшөт билесиңерби десем, ошо 700-800 миллион сомдун тегерегинде түшөт экен. Ошол эле кезде кошумча нарк салыгы 72 миллиард чогулуптур. Мына мен 18-жылдын маалыматы менен айтып атам. 72 миллиард сом деген бул ошого төлөгөнүн ачыкта иштеп жүргөн мына 0,9, эми 1% деп коелу, ири компаниялар төлөйт экен. Ошого 1% өлкөдө 77-80% биздин бюджетти толуктайт экен. Көрдүңүзбү? Чакан майда бизнес
толуктаган ошо 18% толуктап эптеп ошо майда акчадан төлөп бүтүргөнү да. Мен айтып атканым себеби ошо айтып атам да, силер эгер көмүскөдөн чыгарай турган болсоңор, буну багы жанагы порогун түшүрүп 12 миллиондон 1 миллион же 100 миң сом эле кылып койгулачы. Разы. Калганым болсо 3 эле формасын калтыргыла. Көмүскөдөн чыгарам десеңер реалдуу экономиканы. 2 эле 3 эле форма болуш керек ишкерчиликтен. Бул жеке ишкерчилик, индивидуальный предприниматель деп коет. Мына мен аны айтып эле келип жүрөм. Өткөндө бир саясий оюндардын эмеси болуп курбаны болуп калдым. Мен дагы саясатка чакырышкан. Бир партияга кирип кайра чыктым да. Ошондо программамда айткам. Ушу телефонго эле өткөрүп койгула. Жеке ишкерчилик телефондо эле болсун. Азыр технологиялар мүмкүнчүлүк берет. Телефондон ачып, телефондон төлөп, салыгыңды телефондон отчетуңду жөнөтүп, токтото тургандай мүмкүнчүлүк түзүп койсо болот. Бул бир. Экинчиси жанагы жоопкерчилиги чектелген коом деп коебуз. ОСО. Үчүнчүсү болсо акционердик коом. Болду. Ушу үчөө эле жетет. Калганым болсо багы өткөл замандын, транзиттик замандын багы эл аралык консультанттар келип кеңешмелерин берген түзүлгөн айынан 90-жылдардын 2000-жылдын башында түзүлгөн ушундай транзиттик чараларды түбү менен жок кылганда эл өзү эле чыгат. Мүмкүнчүлүк түзсөк, ошондой багы иштегенгечи эл өзү тартылып ачыкка чыгат. Ошондо теңдик болот. Ошондо конкуренция, капитал тартканга сырттан мүмкүнчүлүк түзүлөт. Биз мына ассоциациянын ичинде чет өлкөлүк инвесторлор азыр болсо багы бир өзү менен алек да. Биздин мисалы үчүн мен багы түшкөн себеби ошо болчу да. Биз деген аларды багы экинчи, үчүнчү проектлерге акчасын салсын, жергиликтүү ишкерлер менен иштесин. Англис тилдүү болсо биз деген англис тилинде багы сүйлөшүп, чогуу иш кагаздарын даярдатып, аларды биякта шарттарга көрсөтүп, бүт иш кагаздары болсо бизге бериңиз ишенчилик кат менен. Биз болсо баарын аткарып берели деп ушундай негизде 2014-жыл бул биз ассоциацияны түзгөнүбүз ошо болчу максатычы. Тилекке каршы азыркы күндө көрүп атасыңар, теңсиздиктин айынан, көмүскө экономиканын айынан кайра чыгып кетип атат. Айтып атышат, биз деген салыкты төлөп иштейли ачык. Ошол эле конкурентибиз тамак аш жайында мисалы болсо, же болсо гостиничный бизнес болсун, же болсо медицинский центр ачсын мисалы үчүн. Чет өлкөлүк инвестор. Ал атаандаштыкты, конкуренцияны чогуу алып бара албайт экен да. Неге дебейсизби? Анткени дегенде ошо жергиликтүү ишкер клиника ачкан болсо медициналык, ал төлөбөйт экен салыгын. Жашырып жаап, анча-мынчасын төлөсө дагы 100% көрсөтпөйт экен да. Ошон үчүн айтып атам да, бизде официалдуу мисалы үчүн 65-70-тин тегерегинде дейт көмүскөчү, бирок майда орто бизнести алсаңыз 90%га чейин көмүскөдө да. Багы көмүскө деген кандай криминал эмес. Багы босс деп коет да, серый. Ак менен каранын ортосунда жүргөн мындай босс сектор деп коет да. Алар багы салыгын төлөбөй качып багы атаандаштыкты эме берели деп ошентип иштеп атат. Эгер сен толугу менен салыгын төлөсөң, мисалы үчүн клиниканын ээси болсоңуз, медициналык, багы силердин санап келгенде эле сиздин багыңыз чоңоюп кетет да. Бияка карагандачы, ошол эле конкурентке караганда. Ошондо анан сиз багы теңсиздикти сезе баштайсыз да. Бир азыр 50 сомго кымбат болуп калса эле, ошол эле кофе 20 сомго кымбат болуп калса эле, ошол жака барышат да. Тиги арзанына качышат да. Кардар деген арзанына барат. Ошон үчүн мамлекеттин ролу биринчиден теңдикти түзүү. Ошол салыкты чогултуп алуу мүмкүнчүлүгүн, жөндөмдүүлүгүн көтөрүш керек да. Россияда азыр 21% кылып койгон кошумча нарк салыгын. Баалар көтөрүлгөн жок. Азыр сүт азыктары бизден дагы арзан болуп калды ал жактачы. Биз деген ошо мамлекетти сактап калайлык десек, мамлекетти өнүккөн мамлекет кылып жарыкка чыгайлык десек, биз деген ошого салык чогултканды, ошонун ролун, функциясын түшүнө билишибиз керек. Ана дагы бир жолу ошо рецессиядан чыгуу жолу ошого туура бөлүштүрүү да. Туура бөлүштүрүү деген кандай? Багы байлар менен кедейлер бар.
Азыр ошого риторика менен келген саясатчылар келип атпайбы, популисттер. Мындайча айтканда алар популисттер, анткени механизми жок. Кантип ишке ашырасың дегенде багы туруп калат да. Эң негизги ошого акциз деп коет. Акциз деген бул салык жанагы биринчи керектелүүчү товарларга эмес, биринчи керектелүүчү кызматка эмес. Акциз деген бул сөзсүз түрдө жанагы кымбат, баалуу, мындай айтып коет го, товар роскоши деп коет да. Жанагы өзүңдү эркелеткенге алган товарлар да. Мисалы үчүн акцизди Кореяга барганда көрдүк, телефонду мен ошол жактан Samsung'ду арзан алат экенмин деп барганда, нормальный логикага жооп берет да. Корея ошол жактан чыгарса, мен ойлодум да, ошо өндүргөн жерине барып алсам арзан болот го десем. Жок, кымбат экен. Кымбат экен. Мына сумга караганда Samsung өздөрүнө кымбат экен. Неге дегенде акциз налогу чоң. Акцизди очойтуп киргизип койгон. Андан тышкары жанагы ичимдиктерге, шараптарга, жана биздин молдокелер барып туруп айылда жанагы сатып аткан комоктон ичимдиктерин алып туруп талкалап биз деген мына компенсациясын төлөп бердик деп атпайбы? Ичимдикке каршы айылды тазалап атабыз деп атпайбы? Шырктан, арамчылыктан депчи. Ал туура болгондур, бирок ишке аткарган механизми туура эмес. Германияда айтып атам, баалуулуктар ошондой болгон, жергиликтүү салыкка берип койгон мүмкүнчүлүктөрдүчү. Жергиликтүү салык 50%га чейин салып койгула. Эгер ошо тамак аш саткан жерде ичимдик сатса, силер ошол жерде салыгын көтөртүп койгула. Элге багы чөнтөгүнө тийгенде болсун, азыраак ичире турган болсоңуз, жөн салыкты коюп койсоңор, өзү теги тамак аш ашкана деле сатпай калат. Салыгы көп экен депчи. Ушундай бир мындай механизмдерди биз ишке ашыра албай атабыз да. Акцизди жанагы аткезчилик болуп атат азыр деген, мисалы үчүн ошо ичимдик, сигареттерге кирип биз деген мына немис инвесторун кетирип ийбедикпи? Ремсма деген 2014-жылы жабылып кетип калды. Биякта килейген заводу бар эле да. Канча миң киши иштешигерин эсимде жок, бирок багы жумуш орундарын түзүп, биякта өндүрүү болчу, салыгын төлөчү. Бирок айтпадыбы? Ай, силер деген мына бизге протекционизм кылбайсыңар, коргобойсуңар, биз деген жергиликтүү өндүрүүчүбүз. Силер деген жанагы Казакстандан, Россиядан аткезчилик менен келген товарларды киргизтирип атсаңар, биз деген анда биякта биздеки өндүргөнгө шарт жок экен. Биз андан көрө кетип эле калганыбыз жакшы деп туруп, Алматы областына кетип калбадык, Казакстангачы. Филипп Моррис ошол жакта азыр кайра жабдыктарын чыгарып алып туруп, күч өтүп ошол жактан чыгарып атат. Эми биз биякта жөн эле багы мамлекетибизде дүйнөдөгү эң ичимдик сигарета, ошого шарап менен сигареттин баасы эң төмөн өлкө болуп саналабыз. Бизде жада калса ошо Германия менен салыштырганда сүт азыктары Кыргызстанга караганда арзан. Элестетсеңиз, 1 литр сүт ал жакта 50 сом турса, бизде ошондой эле баада болуп калат да. Бирок жашоо деңгээли 50 эсе жогору Кыргызстанданчы. Ал 5 тыйын болуп калат да алардын чөнтөгүнөчү 1 литр сүт. Бирок ошол эле кезде бир пачка сигарет 400 сом. Бизде болсо 40 сом. 10 эсе кымбат да. Эң арзаны ошо 400-450 сом да. Сом менен айландырганда. Шараптар болсо 800 сомдон. 10 евро да, мындайча айткандачы. Бизде болсо мындай стаканчикте сатып атпайбы? Аны билесизби, ким чыгарган, ким сатып атат? Комокто сатып, жанандай пластиковый стаканда йогурт деп атабыздар, аны 20-25 сомдон сатып атат. Бул не деген нерсе? Кыргызстанда азыр дагы экономикалык жагдайды айтайын да, бир маселе да. Кыргызстандын институттардын иштебегенин алсыздыгын жөнөкөй эле нерседен көрсөтүп койгон. Такси российский номер менен иштеп жүрөт. Бул каякта ошондой болсун. Алматада же эмеге Москвага кыргыз номери менен такси айтып көрүңүзчү. Яндекске кирип. Силерди кармап туруп, бычыратып туруп, кана деп туруп камап салат, арестет депчи. Машинени кана бунун эмеси, камсыздоо полиси кана салык төлөдүң белең, сен деген бул Кыргызстандын номери менен такси эткенге экономикалык иш кылганга шаардын ичинде укугуң жок деп коет. Жада калса шопурун жаап салат. Бизде болсо кызыктай ушундай биздин эме болуп калдык да, мындай проходной двор болуп калдык да, кыргызча айткандачы. Багы түшүнүк жок, бизде багы намыс жок болуп калды да.
Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер актуалдуу көрсөтүүсүнө көп болуп жатасыздар. Анда биз экономикалык туңгуюктан чыгуунун жолдору деген теманын алкагында сөз кылып жатабыз. Биздин жана сиздердин суроолоруңуздарга экономист Кайрат Итибаев жооп берип жатат. Азыр менде мындай суроо, ошо көпчүлүк эле азыр айтып атышат да, аткаминерлердин санын кыскарталы, депутаттардын санын кыскарталы, ошондой эле мамлекеттик органдардын санын кыскарталы деп. Ушул нерселерге сиздин көз карашыңыз кандай? Ошо кыскартсак эле биз ошо туңгуюктан чыга алабызбы? Жок, багы бул комплекстүү иш да. Ушуну кыскартса элек депчи. Мына башта 2 жолун айттым, бул 3-чү жолу да кыскартуу. Биринчи жолун жана айттым, жанагы жөнөкөйлөштүрүп, кыйыр салыктарды чогултуп алсак. Экинчисин айттым, жанагы туура бөлүштүрүү. Байлардын жанагы акциз салыгына болобу, жана жер салыгына болобу, автомобиль салыгына болобу, жада калса айыпты дагы ошондой кирешесине туура салыш керек да. Азыркы мисалы үчүн жол жүрүү эрежесин бузган болсо, таксист болобу же бай болобу, депутат болобу, министр болобу бирдей төлөйт. А Финляндияда болсо 25 000 евро төлөгөн байлар бар. Эгер кызыл светке өтүп кеткен болсоңуз, ошо 25 000 төлөгөндөр бар да. Ошол эле кезде таксист болобу же акчасы аз катардагы жаран болсо, 200 евро төлөгөндөр бар да. Ушундай жада калса ушул жерге адилеттүүлүктү киргизишибиз керек да. Анан 3-чү жолу албетте ошо сиз айткандай бизде багы структуралык реформаларды кылып, мамлекеттик кызматта иштегендердин санын кичирейтишибиз керек. Туура айтты, Садыр Жапаров туура айтты, эме депчи, биз деген өзүбүздөн баштайбыз, аппаратты кыскартабыз депчи. Туура ошо бир кишини эми тейлеш үчүн 180 кишиге чейин ишин алып барган президенттин управделами деп коет, ошо түзүмү бар, аппараты бар, аппаратында 120-130 киши иштейт. Мисалы үчүн өнүккөн өлкөлөрдө болсо, ал эми ошончо ыйгарылган окуу чоң эмес да. Ал ошо госрезиденциядан чыкпай эле иштейт экен. Ошол жерде кеңсеси 30 кишиден 40 кишиге чейин эле да, негизичи. Анан биздин жана министрликтердин саны абдан көп. Министрликте аталганы менен андан тышкары комитеттер, агенттиктер бар. Алар бири-бирине баш ийбейт. Ал ошо өкмөттүн курамында деп, ичинде деп койгон да, бөлүп баарын чыгарып койгон. Бул багы мен айтып эле келип жүрөм. Акаевдин доорунан бери эле административдик рынок пайда болгон да. Багы кызматты сатуу боюнча. Эгер агенттикке, комитетке бара турган болсоңуз, ошого содалашып, саясат болуп, анан кийин тиягын биягын берип жүргөнү ошо Акаевдин доорунан бери келип аткан, ошо 40 министрлик түзүлүп калган да, тырмакча алгандачы. Ошолордун санын багы кыскартуу жолунда эмес, оптималдаштырып, бири-бирине кайра жоопкерчилик көтөргөндөй кылыш керек. Мисалы, бюджет деп айтып атабыз, бюджетти толуктой турган бир гана баш болуш керек. Үй бүлөдө акча санай турган бир эле киши болуш керек да. Чарбага, багы кирешени бирөө алып келсе, бирөө санап, учет жүргүзгөндөйчү. Ошондой эле биздин каржы министрлигибиз, финансы министрлигибиз жооптуу болуш керек да. Казакстанда ошондой экен. Мына кошуна Казакстанда салык инспекциясы кызматы, бажы кызматы ошо министрликтин астында. Бизде комитет по доходам деген бар эле. Ошондой кылып туруп кайра бириктиришибиз керек. Жада калса Германияда дагы ошондой финанс амт деп аталат да. Ал ошого каржынын бүт чече турган бир эле ордосу, ошол жерге бүт баш ийет. Мисалы үчүн жанагы таможня, налоговая, анан соцфонд, жада калса каржы полициясы, финполиция дагы Минфиндин астына болуш керек. Мурун ошондой болчу. Анткени дегенде бул криминалдык эмес да күрөш, багы экономикалык күрөш. Ошон үчүн багы алар деген декриминализация деп атпайбызбы? Азыр деген президенттин курсу ошондой болуп атпайбы? Багы мунапыс берип, акчасын төлөтүп куздурабыз деген шартта Финпол дагы Минфиндин астында болуш керек. Жада калса азыркы экономика министрлиги департаментке айланып бир бөлүм болуп туруп Минфиндин астында болуш керек. Минфин бүгүнкү күндө багы бир баштуу болуп, бир колдуу болуп, бир жеңдүү болуп иштеш керек да, жигердүү иштеп, олуттуу иштеп, иш жүргүзүш керек. Жада калса ошогу жанагы бизде 4 вице-премьер деген бар да. Эми багы бул структурада алардын портфели жок. Алар жөн эле багы
куратор болуп эле отурушат да. Жада калса Сингапурда бир эле киши эки эле министрликти жетектеген мүмкүнчүлүк мыйзам түрүндө жазылган да. Бизде кичинекей чакан чарбабызда, чакан экономистта бизде ушундай вице-премьерлердин портфели жогу кереги жок. Ошон үчүн жанагындай биз бир баштуу Минфинди министрликти түзгөндөн кийин ошол жака жакшы кадр келсе, жакшы министр келсе, ошогу айтылсыз түрдө, сөзсүз түрдө вице-премьер болуп калыш керек да. Ошондой эле мисалы үчүн жанагы ГРС, Госрегистрди бөлүп чыгарып чачыратып койбодукпу? Андай болбош керек. Паспортты мурунку ички иштер министрлигине кайра кайтарып бериш керек, ал функциянычы. Ошондо жана бланктар жоголбойт эле, коррупциялар кичине азаятыр. Анткени дегенде ал жакта багы должностной деп коет, погон да. Багы уголовное дело да. Ошондой иш ачылат. Анан мисалы үчүн байкуш жана Кыргыз почтаны мурун Минтранстын астында эле аны алып туруп чыгарып туруп эмеге берип салып турат, ГРСкечи. Багы штрафтарды ташыйсың депчи. Ал Кыргыз почтанын өзүнүн орду өзүнчө болуш керек. Ал деген азыркы күнгө чейин ГП да, госпредприятие. Орусча айтканда багы кыргызча мамлекеттик ишкана. Биз эми ушу 21-кылымда жашап келип атабыз. Ал андай түшүнүк жада калса жок коңшу мамлекетте, Казакстандачы. Бүттүгү акционердик коом болуп айланган. Эл багы көзөмөлдөй тургандай болгу коллективдүү башкаруу болот да. Ал жердечи багы өзүнүн жанагы директорлордун кеңешмеси болот, конкурс менен жанагы правлениясын алат. Бизде 104 мамлекеттик ишкана бар экен. Ошолорду дагы бир сыйра карап туруп, санын кыскартып, сапатын алып келип туруп, интеграция анан кийин багы эмеге жада калса биржага чыгарышыбыз керек. Коомдук акционерлик коом кылышыбыз керек. Аларды чоң ири компания кылып, мына азыр Кыргыз Телекомдо деле акционерлик коом болгону менен ал деген багы ичиндеги кадрлар багы банкротко алып келип койбоду. Анткени дегенде багы жалаң гана бир эле мамлекет кожоюн болбостон чет өлкөлүк инвесторлор болобу, ички инвесторлор болобу, эл болобу, элдик IPO болобу, ошондой кылып туруп ичиндеги акционердин түзүмүн мындай көп кылыш керек да. Туура кылып иштетип, азыр түшүнүк калыптанып, ошондо ишке жакшы жүрмөк да. Аэропортубуз деле ошондо азыр 78% Фугиндин колунда, мамлекеттин колунда. Анчаны кармап не кыласыз? 25-33% кармасаңар ошо жетиштүү, ал блокирующий пакет акций деп коет. Калганын болсо элге тараткыла, инвесторлорго бергиле. Жада калса жанагы ГЧП деп атасаңар, мамлекеттик жеке кызматташтык депчи. Ошо аркылуу 20-30 жылга бергиле анда. Жана Алматта бербеди ошентипчи. 450 миллион деп таф кирбеди. Түрктөрдүн холдинги ошо азыр аэропортун башкара баштады да. Ол чет өлкөлүк компания. Анан бизде ошондой профессионалдарды түшүнгөн, жакшы экономиканы билген, корпоративдик башкарууну түшүнгөн адистер азыркы өкмөтүбүздө жок болуп атат да. Азыр бизде мен айтышат багы, сиз жанагы теорияны көп билет экенсиз, тажрыйба Кыргызстанда жок. Тажрыйба Кыргызстанда бул ууручулук тажрыйба. Кыргызстанда жана схеманы түшүнгөн, жанагы колун көтөрүп иштеген, ошо тажрыйба болот атпайбы практикадачы. Башка Грузияда болсо, мына 15-тен 20-дан жаш балдарды алып келип, сырттан окуган. Ошолорду коюп койду, ар бир министрликке, ар ким түзүмдүккө иштетип, ошо тажрыйбасы жокторду алып келди. Анткени деген алар билбейт да урдагандычы. Айтканды реформаны ишке ашырып, азыр болсо ошо калкы азыраак бизден, Грузиядан бюджетин, ВВПсын 3-4 эсе көтөрүп койду. Мына Акылбек Жапаровду президенттик кеңешчилигинен алып таштабадыбы? Мисалы, сизди сунуштаса барып ушундай кеңештерди айтат белеңиз? Кеңешимди эми андан аяй турган эчтекем жок. Багы атайын ошо окуп келип биз деген 4 дипломдун ээси болуп отурбайбызбы Кыргызстандачы. Эми мен айтып атпаймынбы, аракетим кылдым, кичине протесттик эме болду окшойт да, маанай багы июлда апаатта өлүм житим көп болду. Ошондо чакырып калышты, бир партияга чакырып, анан мен эми ушу тиги кол досторубуз менен мындай эле тамак ташыганыбыз менен бул бир эле жолу акция болуп калды да. Системдүү, комплекстүү биз оюбузду жеткизели деп легалдуу жол менен ошого партияга аттанганбыз. Анан партияда деле азыр мына алдамчылар дейинби же кандай десем, мындай айтканда съезд ал жөн эле мындай көп эле партияда тизме менен ойноп коюшат экен да. Багы анан саясатка эртеңки күнү барганда деле анда ошондой кайталаныр экен да, менин оюмчачы. Багы
өздөрү адилеттүү партиянын деңгээлинде иш алып барбаса, анан мамлекетке келип алып кантип иш алып барат деген кеп да. Ошон үчүн партиянын көбү могу катышканда өздөрү ичинде адилетсиздик болду да. Тизмелерди жылдырып, башта бир айтып, анан экинчи айтып, тизмеден кийин башкача айтып, ошон үчүн мен партиядан чыгып кеттим. Анан эми багы биздин кеңешибизде айтып чогуу иштешкенге мен дайым даярмын. Анткени дегенде багы эмне дегенде багы мүмкүнчүлүк бар, ойлор бар, багы элге багы кичине жерибизге кызмат болсун деп биз деген ошо кызматташканга дайым ачыкпыз. Анан кийин багы отуруп эле сындай бергенде ал дагы туура эмес. Тышкы карыздар боюнча дагы сиздин ошо пикириңизди уккум келип атат да. Жалпы 4,5 миллиард доллар деп атпайбы? 2021-жылдан баштап төлөй баштайт экенбиз. Ошо тышкы карыздардын көп бөлүгү 41%дан жогорусу Кытай мамлекетинин экен да. Алар болсо ошо карызын кечип салган, же болбосо мындай мөөнөтүн жылдырып койгон деген тарыхта болбоптур. Азыр болсо ошо айрым жарандар айтып атпайбы? Биз ошо жапырт эл акча чогултуп берелик, мамлекетке жардам берелик деп. Ушул туурабы ушундай көз караш, же мамлекет өзү төлөш керекпи? Эми мындай да, ооба да жок деп айтат элем, бирок элди кыйнап кайра акча чогултуп төлөткөндөгүдөй багы андай, мисалы үчүн элди кыйнаган туура эмес. Жалпы эле айтат элем да. Мына Чехияда окуп жүргөндө биз тарыхта өттүк эле, алар деген жанагы 2 жол өрттөнүптүр. Тарых музейи ошол элдер жапырт чогултуп, акча чогултуп, бир мындай көрүнүктүү бир нерсе, улуттук сезимди ойготкон мындай мүлктү кайра ордуна калып алып келип төлөгөнү ошого бар тарыхындачы чехтердин. Кыргызстанда болсо эми багы бирөөлөр алып жеп түгөнтүп коюп, анан кийин биз деген ошол үчүн төлөгөн, анын кийин көрбөйсүң да. Ал туура эмес го деп ойлойм да, кадамчы. Кытайдын карызы мындай да, алар кечирбейт, реструктуризацияга барбайт деген сөздөр айтылып жүрөт. Бирок биз кандай келишимге кол койгонбуз, ошону бир ревизия кылышыбыз керек да, аудит кылышыбыз керек. Кандай шартта биз акчаларды алганбыз. Эгер биз ал акчаларды Кытайдан, мисалы үчүн 1,5-2 миллиарддын тегерегинде деп атат, биздин жерибизди залогко койдук дегендей болуп алган болсок, анда албетте бул чатак иш. Анда биз ошо кол койгон биздин мурунку кызматкерлерди кесишибиз керек да. Бул деген жерди саткан менен барабар да. Эгер шарты жөнөкөй эле болсо, багы биз төлөп беребиз 20 жылда, 30 жылда, башка биз булактардан алып атпайбызбы, каржы булактардан. Анда ал анчалык проблема эмес. Аны кечпи, эртеби төлөп, аны сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, жанагындай Кытай тилин билген, экономиканы түшүнгөн, каржы маселелерин түшүнгөн, системасын түшүнгөн бир переговорный группа түзүп алып, топ түзүп алып иштетишибиз керек. Негизи мен айтып жүргөм, Чехияда окуп жүргөндө деле 2005-жылы айтып жүргөм, радиого чакырышта эле айткам, ошондо эле ошо ойду айткам да, биз деген Кытай менен мындай жакшы алака түзүп алышыбыз керек, экономикалык, соода. Ал үчүн биз деген бүт мобилдештирип, министрликтин астында болобу, тышкы иштер министрлигинин астында болобу, бир институт керек да, экономикалык кызматташуу боюнча Кытай менен өзүнчө бир ошол жерде 2005-жылы айтылган сөз болчу да, азыркыга чейин ал иш ашкан жок. Биз мисалы үчүн Кызыл Суу автономдук округу бар, кыргыздар жашайт. Мындай сиз менен сүйлөшкөндө сүйлөшсө болот, иш жүргүзсө болот эле, соода жүргүзсө болот эле. Анан ошол эле кечке эле Россияны эле карап отура бербей, ал Россияга жеткенден көрө биздин товар бияка тезирээк жетет эмес беле. Ошон үчүн биз деген Кытайдан коркпой, кайра Кытай менен жакшы мамиле түзүп, экономикалык ишти өткөрсөк болот эле. Азыр дүйнөдө экинчи мамлекет болуп атат. Өндүрүмдүүлүгү жагынан, инновация жагынан, азыр роботторду чыгарып атат, электромобилдерди чыгарып атат. Анан кийин ошол эле кыргыздардын жана диаспорасы менен иштешсек зор болмок да. Андай мүмкүнчүлүгүбүз турат, кошуна болуп туруп, биз деген ошону колдонбогонубуз бул деген туура эмес нерсе да. Туура эмес нерсе. Анан жалпылап айтканда жанагы сиз айтып атасыз, эми багы карыздарды кандай эметкенде депчи, эми мисалы үчүн мораторий киргизишибиз керек. Россия менен Кытайдан эки тараптуу карызды токтотушубуз керек. 10 жылга. Кеми дегенде 10 жылга токтото туралычы.
Эми баягы оюн болуп атат да. Мен деле түшүнүп атам. Орусиядагы баягы эмне үчүн ушуну айта калды деп мындай ой келет да. Пандемия кезинде мен маалыматты уккан эмесмин. Кийинирээк шайлоо болуп үгүт иштер жүрүп атканда аны да уккан эмесмин. Анан кийин негизи ошо төңкөрүш боло тургандан кийин жанагы саясий укук талаадан чыкты тиги бу дегенден кийин эле орустар айта калышты да. Биз 100 миллион берет элек депчи, бул манипуляция го деп ойлойм да. Бул геополитикалык манипуляция, маалыматтык манипуляция. Биз деген ошону айтып атпайм, экономдоп өзүбүздүн ички ресурстар менен жанагы көмүскө экономиканы чыгарып, кыйыр салык аркылуу, акциз аркылуу, анан жанагындай структураларды кыскартып, анан кийин ошондой бир кредиттик, мисалы үчүн бизде улуттук банк бар. Ошо кредитти улуттук банк алып келгенге мүмкүнчүлүгү бар да. Биз деген эл аралык банктардан, дүйнөлүк банктардан жанагындай көп булактуу, многосторонний деп коет да. Көп тараптуу институттардан акча алышыбыз туура болот да. Эки тараптуу кылып алганыбыз бул деген эртеңки күнү ошондой бир шантажга түшүп калганыбыз болуп калат да. Рахмат, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер актуалдуу көрсөтүүсүнө көп болдуңуздар. Анда биз өлкөнү экономикалык туңгуюктан чыгаруунун жолдорун ар тараптуу жолдорун тууралуу маектештик. Бул боюнча биздин жана сиздердин суроого экономист Кайрат Итибаев мырза жооп берди. Сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Азыр болсо биздин көрсөтүү соңуна чыкты. Кайрадан эфир аркылуу жолугушканча саламатта туруңуздар.